Кыргызстанда башка мамлекеттерге караганда картошканын баасы асман чапчыйт. Үрөй учурган окуя Ноокатта окуучу кыз мугалим тарабынан зордукталган. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте картошканын баасы Астана менен Москвадан кымбат. Февралда Бишкекте 1 килограмм картошканын орточо баасы Москва менен Астанага салыштырмалуу кымбат болду. Бул маалыматтар Евразиялык экономикалык комиссиянын чыгарган тыянагына таянып айтылууда. Беле кетсек, Бишкекте 1 килограмм картошканын баасы болжолду 65 сом, ошол эле маалда Орусиянын борбору Москва шаарында 63 сом, ал эми Казакстандын Астана шаарында 39 сомду чамалаган. Мындан тышкары берилген маалыматта эң жогорку баада Ереван саткан, алардын картошкасынын 1 килограммы 74 сомго чыккан, ал эми эң арзан картошка Минск шаарында 32 сомго сатылган. Депутат Ноокатта окуучу кыз мугалим тарабынан зордукталганын билдирди. Бүгүн 2-апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында депутат Надира Нарматова Ноокатта окуучу кыз мугалим тарабынан зордукталганын билдирди. Эл өкүлү жыйында ички иштер министринин орун басары Эркебек Ажыркожаевга кайрылып, окуяны тактап, ишти көзөмөлгө алууну суранды. Мен маалыматты так айтпайм. Сиздер аныктап чыгыңыздар. Ноокат районунда бир окуучу мугалим тарабынан зордукталып, учурда кыз ооруканада. Ал эми шектүү камакта. Бул өтө чоң жаман нерсе. Сиз ушул окуяны аныктап, мыйзам чегинде көзөмөлгө алыңыз, деди эл өкүлү. Урматтуу министрдин орун басары бир маалыматты айтам. Бирок ачыгын айтпайм, сиз өзүңүз ошол жерден аныгын тактап чыгасыз да. Балдардын коопсуздугу үчүн Ноокат районунда бир окуучу мугалим тарабынан зордукталып, бүгүнкү күндө бала больницада тиги кишини отургузуп коюшкан. Бул өтө жаман нерсе. Сиз ошону аныктаңыз дагы, себебини мыйзам ченемдүү көзөмөлгө алыңыз. Бул өтө жаман нерсе да. Экинчи, Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз, эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакырбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Чоң Арык айылындагы турак үй өрттөнүп жатат. Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу Чоң Арык айылында турак үйдөн өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча өрт өчүрүүгө 3 бөлүм саат 15:24, 15:28, 15:34 жөнөтүлдү. Учурда өрттү өчүрүү аракети көрүлүүдө. Айбек, экинчи этажга чыктыңбы я? Бишкектеги бардык чубалгыларды жер астына көмүү пландалууда. Бишкек шаарында троллейбус чубалгыларын демонтаждоо Таза асман программасынын алкагында жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу 1-апрелде жогорку кеңештин транспорт боюнча комитетинин жыйынында финансы министринин орун басары Улукбек Календеров билдирди. Анын айтымында Бишкек мэриясынын шаардын дизайны боюнча пландары бар. Ага ылайык келечекте бардык чубалгылар жер астына көмүлөт. Бишкектеги 1-ротордук унаа токтотуучу жай канча сом экени айтылды. Бишкектеги Орто Зайып базарынын аймагындагы Безымяная көчөсүнө жайгашкан 1-ротордук унаа токтотуучу жай ишке берилди. Бул тууралуу Борбор кала мэриясы кабарлады. Маалыматка ылайык аталган унаа токтотуучу жай 10 унаага ылайыкталган. Унаа токтотуунун баасы 1 саатына 25 сом, андан кийинки ар бир саатына өзүнчө 25 сомдон алынат. Төлөм QR-код аркылуу жүргүзөт. Андан кийин айдоочу операторго чекти көрсөтүп, унаасын чыгарса болот деп билдирди мэрия. Мэрия долбоор ийгиликтүү ишке ашса, мындай унаа токтотуучу жайларды борбордун башка жерлерине да орнотууга болорун кошумчалады.